Эң негизгиси өзгөчө кыздарыбыз биринчиден өзүнө ишенип, өзүнүн күчүнө ишениш керек. Албетте эч качан токтобой дайыма издениш керек. Ошондо ал болсо үй бүлөдө дагы, коомдо дагы, мамлекетке дагы абдан пайдалуу адам болот. Мужчины и женщины, они по природе своей равны. То есть мы все появляемся вот на этот свет равными. У нас равные права, равные возможности должны быть. И мы, самое главное, должны уважать, друг друга должны уважать. Дайыма лидерлик сапат ошондо болуш керек. Жөн эле сын айтпай, ошол жолун дагы көрсөтүп бер. Кылымдардан бери кыргыз элиндеги аял заты эне ар дайым дүйнөлүк көз караштын жаңылануусун, баардык тарыхый окуялардын жана өзгөрүүлөрдүн борборунда болуп, кыргыз элинин энциклопедиясы болгон Манас эпосундагы акылгөй энелерибиздин образы аркылуу таасын сүрөттөлгөн. Инсандын сөзүнүн эмес жасаган иштеринен жыйынтык чыгар дейт. Бүгүнкү биздин каарманыбыз мурунку Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова. Айтып кетсеңиз, мындай чоң лидерликтин сыры эмнеде деп ойлойсуз? Биринчиден мен ойлоп атам, тарыхты караш керек бул жерде. Ошо 10-жылы партияны жаңы түптөп атканда, ушундай сунуш болгондо, мен дагы өзүмө бир суроо бердим да, саясатка барганда эмне менен алек болом, кандай маселени көтөрөм, и мага бул эмне кереги бар деген суроолорду албетте ар бирөөбүз беребиз. Бирок азыр мен мындай бир жыйынтыкка келип атам. 10 жыл мурун мен тажрыйбам дагы жок экен, ошого керектүү дагы билим дагы жок экен, бирок мындай бир өзүнчө бир авантюра болуп кете бериптирмин. Анан азыр албетте мен ойлоп атам, ошондо, наверное, жаштык кылып, өзүмдү аябай мындай бир амбициялык сезимдерге күч болуп барганым барыптырмын, бирок туура эле кылыптырмын деп атам. Мына бүгүн 10 жыл өттү. Тажрыйба дагы топтодук, билимди дагы болдук, көптү көрдүк, колдон келишинче жардам бердик. Жаман эмес. Ошондуктан мен ойлойм, балким ушул менин өткөн жолум дагы бирөөгө бир как үлгү катары болот. Эң негизгиси өзгөчө кыздарыбыз биринчиден өзүнө ишенип, өзүнүн күчүнө ишениш керек. Албетте эч качан токтобой дайыма издениш керек. Ошондо ал болсо үй бүлөдө дагы, коомдо дагы, мамлекетке дагы абдан пайдалуу адам болот. Элибизге жардам беришибиз керек. Биз жасашыбыз керек. Милдеттүү эмесмин дегендердин баягы катарын толуктайт экенсиз. Мындай чоң жоопкерчилик сизде кайдан? Биринчиден мен айтып кетишим керек, менин ата-энем өндүрүштө иштеди. Мындайча айтканда, апам болсо анда жанагы Таттуу деген кондитер фабрикасы, ошол жерде инженер-технолог болуп, атам дагы инженер автомобильного хозяйства. Алар болсо ошо мен элестетсем азыр ошол кичинекей кезимде эртең менен кетип, кеч камал келчү, чарчап келчү. Ошондо дагы мен көрүп аттым, мен үчүн мен ойлоп атам, бул дагы абдан бир чоң үлгү болду. Алар болсо чынында эле ошол өтө оор тармакта иштеп, канчалык жоопкерчилик менен иштегенин, ошонун баарын тең көрүп, мен ойлоп атам, ошол дагы менде ошол сезимдер пайда болду. Демек, бир мүнөт дагы жөн отурбай, албетте иштеп, бир аракет көрүп, бир пайда алып келишиң деген. Мен ойлойм ошол жерден ал, балалыктан. Окуучу мезгилиндеги Алтынай айым, студент кезиндеги Алтынай айым кандай өзгөрүүлөр болду негизи? Адам өзгөрөт бекен? Мен ойлоп атам, мен баарын айтам, ушундай кыялдар кичинекей кезимден бар болчу. Мен өзүм мындай активдүү бала болчумун. Мектепте болсо кандай бир мындай бир кружок болобу, же болбосо коомдук иш болобу мектеп үчүн, ошол жерде баардык жерде Алтынай бар болчу. 4-класста мындай совет дружины деп койчу, анда пионер кезибиз, ошол жерге мүчө болуп бардым класстын атынан. Ар кандай бир эмелерди, конкурстарды мектеп үчүн жасап чыгылса, ошондой эле мен мындай бир активдүү экенмин. Анан пионерлерге дагы биринчилерден болуп өттүк. Вот ошондо дагы мен ойлойм, бул биздин өзүбүздүн
мен как өмүрлүк позициям болгон окшойт дейм да, активдүү. А кичинекей Алтынай болсо еще мектепке бара электе мен айылда чоң апам чоң атанын колунда өсүп калдым. Ал жерде дагы айылдын баарын керек болсо жанагы балдарды чогултуп бир концерттерди уюштуруп ошондой эсте бар. Анан мен ойлоп атам, мен ошо бала кезден эле активдүү болгон окшоймун. Ошого бир мындай жөн отура албай, бир дайыма бирдеме изденип, бирдеме жакшы бир коомго бирдеме кылышым керек го деген ошондой бир сезимдер дайыма бар болсо керек. Анан бул энергия мени мына өмүр бою коштоп келатат. Биринчи класста атам өзү музыкалдык студияга алып барып, фортепиано кружогуна жазып койду бизди. Анан мен айттым, мен болсо спортко барам дедим, бар деди. Анан мындай жеңил атлетика, тенниске бардым, гандболго бардым. Бардык жерде мени ата-энем колдоп атты. Эч качан жок, барба, же үй окат кыл, же кандайдыр бир дагы бөбөгүңдү кара деп айткан жок. Керекпи, бар деди. Апам болсо 4-класста мен бир 2-3 жыл сурандым болуш керек, гимнастикага барам деп. Анан ал киши дайыма жумушта, колу бошобойт. Анан ошо 4 жылдан кийин колу бошоп 4-класста алып барганда ал жерде айттым, кечирээк келиптирсиңер. Кыздардын баары мондай жүжүдө болуп кичинекей, алардын арасында мен жаңы 4-класс, ошо боюм дагы. Анан бир ай бардым, анан көрдүм абдан кыйын экен бул спорт. Чынын айтсам, чыдабай кетип калдым. Анан бирок бүгүнкүгө чейин өкүнөм, ошондо балким дагы бир аз чыдап койсом, гимнастикадан дагы кичине болсо дагы мындай балким бир ийгиликтерге жетмекминби деп. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Менин атым Саада. Мен беттеги буручтарды жапондук укалоонун зооган ыкмасы аркылуу кетирүүчү адисмин. Жыл өткөн сайын табият өзүнүкүн алып, айымдардын сулуу жүзүнө мезгил өз сызыгын калтырат эмеспи? Ал эми жапон массажы бизге жаштык гормонун тартуулап, жүзүбүздү көп жылга жаш бойдон алып жүрүүбүзгө шарт түзөт. Биз эч кандай инъекциясыз бешенедеги, эки каштын ортосундагы, көздүн астындагы, көздүн четиндеги, кош ээк жана мурундун четиндеги буручтарды укалоо аркылуу кетиребиз. Биздин сулуулук салонго келип, жүзүңүздөргө кан көрүп, релакс алып кетиңиздер. Урматым менен Саада. Балалык кыялдарга өтсөк, спорт жана музыка сиз үчүн эмне? Калдыбы ошолордун баардыгы азыр деле сиз менен? Тилекке каршы эми спортто анча жокпуз. Кичине эми мурун убакыт болгондо бир йогага барып жүрдүм. Каланетика деген эми мындай спорттун да бир түрү десек болот да, ден соолук үчүн жакшы, дайыма формада жүргөнгө жакшы экен. Бирок азыр чын айтышым керек, бара элекмин көптөн бери. Бирок дайыма ойлоп коем, ушу кичине эле убактым болсо, ушу бир фитнеске барам деп. Дагы деле ошону пландаштырып жүрөм, балким бир күнү ал дагы орундалат. Музыка болсо дайыма мен менен. Бул ошондо чынында эле ошондой. Анткени 5 жыл музыкалдык мектепте окуп, кайсы бир мындай жүндүмдүүлүккө ээ болуп, азыр болсо жаман бир настроением жок, же бир маанай түшүп турган кезде ошондой пианинону ачып ойносоң, кадимкидей бул дагы өзүнчө терапия деп койсок болот. Анан албетте музыканы укканга, классикалык музыканы көбүрөөк угамын. Кичине эми музыкада билимим бар десем болот да. Негизи эле айым катары өзүңүздүн көз карашыңызды айтып кетсеңиз, эркек кишини же болбосо турмушка чыккандан соң жолдошту бир аз өзүбүздүн дагы оюбузду уга тургандай кылып кандай тарбиялашыбыз керек? Вот у меня есть сын, ему 13 лет. Я стараюсь всегда с ним говорить о том, какой должен быть настоящий сильный мужчина. То есть это человек, который прежде всего будет ответственен не только за себя, за свою семью. Вот. Как нельзя, я все время ему рассказываю, что как нужно обращаться с девушками, с девочками, да, в классе. Бывает, он там начинает про кого-то, там, вот она такая, сякая или еще что-то.
Вот, то есть я стараюсь сейчас в нем закладывать, что мужчины и женщины, они по природе своей равны. То есть мы все появляемся вот на этот свет равными. У нас равные права, равные возможности должны быть. И мы, самое главное, должны уважать, друг друга должны уважать. Я стараюсь своего сына воспитывать именно в этом духе, что рядом с ним, независимо, мужчина или женщина, это прежде всего личность, которую надо уважать, к которому надо относиться так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. А к девочкам всегда надо еще больше внимания уделять, надо быть корректным, надо быть джентльменом прежде всего. То есть вот эти навыки, я думаю, то, что родителям всегда надо закладывать. Вот. Не надо никогда, мне кажется, мальчика учить агрессии, что ты вот воин, например, да, там. То есть мужчина должен быть сильный, во-первых, прежде всего по духу. Он духом должен быть сильный, он должен быть образован, он должен много знать, много читать и видеть вот эти положительные примеры. И такой мальчик будет потом хорошим семьянином. Соответственно, когда у него уже сын родится, он будет видеть своего отца, и он будет также относиться уже в последующем. А если, конечно, если наш перед ребенком, перед глазами отец, который бьет мать, унижает там его сестру, он будет считать, что ну раз папа так делает, наверное, это правильно. Вот поэтому, когда вот мы в правительстве, работая с нашими международными донорами, партнерами, пытались понять, как нам сделать эффективнее работу по предотвращению насилия в отношении женщин, мы поняли, что мы не должны все время делать акцент на статистике и говорить, что каждая 4-я женщина подвергается насилию. Потому что, лежа на диване, вот такие мужчины думают, ну ничего, нормально, значит, не я один бью жену, значит, это норма, раз каждый 4-й. А мне кажется, мы пришли к выводу, что мы должны показывать хорошие примеры, примеры счастливых семей. Когда мужчина и женщина любят друг друга, когда у них в мире и согласии растут дети, то это совсем другой эффект в целом дает. И мне кажется, мы наверное, вот в таком, наверное, должны сегодня современных детей воспитывать. Азыркы учурда байкасак, жалаң эле нааразычылыктар болуп атат да, бийликти көздөй бизге мамлекет эч нерсе кылган жок, туура эмес депутаттар аттанып атат жана буга чейин дагы иштеп келишкен. Жана айтпасак деле түшүнүктүү болуш керек кандай кыйкырыктар болуп жатканы. Ушул адамдарга кандай көз караштасыз? Бул нааразычылыктар эмнеден келип чыкты деп ойлойсуз? Мен ойлойм, бул абдан өкүнүчтүү. Бүгүнкү күнү жана кайсы бир жылдары ошондой даже биздин айымдарыбыз дагы көчөгө чыгып, катуу бир кыйкырып, эметсе эл бизге көңүл бурат деген бир норма болуп калбады беле. Адамдар бири-бирине биринчиден ишениш керек. Анан адамдар, ошол мамлекеттин жарандары бийликке ишениш керек. Бул абдан маанилүү. Ишениш ошондой болуш үчүн бийлик дагы туура кадамдар жасаш керек. Элде ошондой сезимдер пайда болуш керек, бир патриоттук сезимдер. Мына бизде бийликте тургандар ойлоп атат, кам көрүп атат, элин ойлоп атат, баардык мүмкүнчүлүгүн, иш аракетин ошого жумшап атат дегенде, мен ойлойм жанагындай кыйкырыктар дагы болбойт. Бүгүнкү күнү элде кандай болуп атат? Биз ишенбейбиз, бийликке ишенбейбиз. Бийликте жалаң уурулар отурат. Бийликте моундай жанагы ичкичтер, жегичтер отурат деп эл ишенбей атат бийликкечи. Анан албетте элдин мындай көйгөйлөрү көп болуп атканда, ошол көйгөйлөрдү катуураак айтып чыккан адамдарды албетте биз колдоп атабыз. Демек, ошо элдин үнүн угузуп атат деп. Бирок эң негизгиси жөн эле кыйкырып же болбосо ошол маселени айтып коюш, бул бир. Ошонун чечүү жолдорун айтып бериш, бул болсо кыйыныраак болуп атат. Ошон үчүн биз дагы айтып атпайбызбы, вот биз баратканда жөн эле көйгөйлөрдү айтып, мына бул жаман дебей, биз айтып атабыз, мына могу жер туура эмес болуп атат, бирок могундай кылса туура болот деп. Дайыма лидерлик сапат ошондо болуш керек. Жөн эле сын айтпай, ошол жолун дагы көрсөтүп бер. Вирус миңдеген адамдардын өмүрүн алып кетсе дагы, биздин өлкөдө дарыгерлерге болгон мамиле өзгөргөн жок. Кызыл зонада иштеп, ал тургай коронавируска чалдыккан дарыгерлер убадаланган акчаны ала алышкан жок. Бирок Республика партиясы дарыгерлерди колдоо канчалык маанилүү экендигин жакшы билет. Саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо 2 эсеге көбөйтүлөт. Мен өзгөрүүнү тандайм. Мен республиканы тандайм. Республика партиясы.
Сен адамсың, жапыз болуп тепселбе, сезим өлүп калбаш керек эч сенде. Таң калдырып басып кеткин кулабай, тагдыр келип так жүрөккө тепкенде. Бийликтин сыры эмнеде деп сурап калышат да. Мне кажется, ну, понятно, профессионализм, понятно, там знание, там образованность, но самое главное это вот человеческие качества. Можно быть 1000 раз успешным, но если ты элементарно не делаешь добро или там хорошее слово не скажешь, естественно, это все напрасно. Ошон үчүн адамгерчилик биринчи ирет болуш керек, мен ойлоп атам. Вот я вам тоже желаю успехов дальнейших. Вы должны тоже, вот, мне кажется, всегда знать, что у вас очень много последователей, да, которые не просто вот в Инстаграме за вами следят, а которых вы мотивируете. Вот чтобы вот эта энергия не кончалась никогда. Потому что вы должны знать, что вы действительно очень большой энерджайзер и мотиватор. Вот. Успехов!